Эмомали Рахмондун Камчиек Ташиев менен учурашкан учуру. Бүгүн 13 мартта Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун Бишкектеги мамлекеттик сапарынын расмий бөлүгү башталды. Эки өлкөнүн башчылары ынтымак ордодо кеңейтилген форматта жолугушту. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Ошто тергөөчүнүн тапанчасынан ок атылды. Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүндө болгон окуя ИИМдин жетекчилигинин көзөмөлүнө алынды. Бүгүн 13 мартта Ош облусунун Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүндө тергөөчүнүн тапанчасынан ок атылган. Аталган ок жерге тийип эч ким жабыркаган жок. Аталган факты Ош облусунун Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүндө катталып, териштирүү башталды. Окуянын чоо жайы такталып, жеринде тергөө ыкчам тобу иш жүргүздү. Чогултулган материалдар райондук прокуратурага текшерүү жүргүзүү, укуктук баа берүү үчүн жөнөтүлдү. Аталган факты Ички иштер министрлигинин жетекчилиги тарабынан көзөмөлгө алынды. Орусияда аял 2 жашар уулуна ыйлабасын деп байнизат сайып жүргөн. Орусиянын укук коргоо кызматкерлери 2 жашар уулуна байнизат сайып жүргөн Челябинск облустун 31 жаштагы тургунун кармады. Бул тууралуу тергөө комитетинен билдиришти. Маалыматка караганда ал баласы ыйлабашы жана аны тынчтандыруу үчүн шприц менен сайып жүргөн. Кесепетинен 2 жаштагы бала чарчап калган. Апасы шектүү катары суралган. Анын бул баласынан тышкары дагы 3 баласы бар. Алар менен тергөөчүлөр иштеп жатат. Бул факты боюнча жашы жетелекти өлтүрүү, шалакылык беренелер боюнча кылмыш иштери козголгон. Булак Сереп Кежи. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Каршы тилкеге чыгып алган жүк ташуучу унаанын видеосу тарады. Соц тармактарда жүк ташуучу унаа менен каршы тилкеге чыгып алып, өз жолу менен келе жаткан айдоочуну коркуткан жүргүчүнүн видеосу тарады. Видеодо жүк ташуучу унаанын жүргүнчүсү өз жолу менен келе жаткан айдоочунун унаасына келип, эшиктерин тарткылап, ал видеого тартып жатканын көргөн соң кетип калганын көрүүгө болот. Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча макулдашууга кол коюшту. Бүгүн 13 мартта Бишкек шаарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен өлкөгө мамлекеттик сапар менен келген Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун расмий жолугушуу аземи өттү. Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча макулдашууга кол коюшту. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы ачылды. Бүгүн 13 мартта Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы расмий түрдө ачылды. Лейлик районундагы Кайрагач жана Баткен районундагы Кызыл Бел чек ара өткөрүү жайынын ачылышына президенттер Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон аралыктан катышты. Ошо өлкөнүн лидери Эмомали Рахмон Бишкекте кечээ 12 мартта мамлекеттик сапар менен келген. Бүгүн ынтымак ордодо Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча макулдашууга кол коюшту. Белде кетсек, эки өлкө ортосундагы чек ара өткөрүү жайлары 2021 жылдын май айында болгон биринчи кандуу кагылыштан кийин жабылган. Экөөнү эмес сүрөтүнү дагы. Максат калмашкан. Бирөөнү башкача карап койдуң. Депутат мигранттардын маселесин көтөрдү. Бүгүн 13 марттагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Кубанычбек Самаков Орусиядагы мекендештерибизге юридикалык жардам көрсөтө турган борборлорду ачууну сунуштады. Жыйында мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамына өзгөртүү киргизүү долбоору биринчи окууда каралып жаткан. Орусияда 300 миңден ашык жараныбыз бар. Ошонун дээрлик көпчүлүгү депортацияга дуушар болуп жатат. Буга майда чүйдө укук бузуулар себеп болуп жатат. Юстиция министрлигинен Москва сыяктуу чоң шаарларга адвокаттык контораларды ачууну талап кылсак, жол чырактан туура эмес өттүң, же бирөөнү башкача карап койдуң деп эле кыргызстандыктарды жоопко тартып жатат. Орусияда жүргөн жарандарыбыз өлкөнүн негизги инвестору да. Жыл сайын 3 миллиард сомдон ашык акча которушат дейди ал. Юстиция министринин орун басары Бактияр Орозов
Абросов адвокаттар мигранттарга жеринде юридикалык консультация берүүсүнө мыйзам жол бербестигин, бирок аралыктан бере аларын белгилеп, аныктан кайрылса болорун айтты.